Ассаламу алейкум, урматтуу багбандар. Мен Нурсултан Анарбеков, интенсивдүү багбанчылык KG биримдигинин мүчөсүмүн. Интенсивдүү багбанчылык деп эмнени түшүнсөк болот? Чарба жүргүзүүнүн интенсивдүү жолу бул багбандын илимий техникалык жетишкендиктерди пайдалануу менен кичине аянттан азыраак чыгым жумшоонун эсебинен жогорку сапаттагы продукциясын өндүрүү. Жапыс жана жарым жапыс көчөттөрдү тигип, илимий техникалык жетишкендиктерди колдонуу менен кичине аянттан сапаттуу көп көлөмдө мөмө жемиш өндүрүү. Бүгүнкү чыгарылышта VSL2 тамыры боюнча кеп кылабыз. VSL2 дүйнөдөгү кокон гиляс черешни үчүн эң жакшы тамыр болуп эсептелинет. Жарым жапыс, орусча айтканда полкарлик. Бул тамыр куракчылыкка, суукка, ооруга жана курт кумурскаларга, эшек курт, зым куртка чыдамкай. Тамырында алкалоид бар болгон үчүн жей алышпайт. Эң туруктуу сапаттуу тамыр. VSL2 тамырына уланган кокон гиляс 2-жылдан түшүмгө кирип калат, тез түшүмгө кирет. Бою 2-2,5 метр болуп, териши иши жеңилдейт, дарылоо иши жеңилдейт, уход жеңил болот, каргоо иштери. Ушул видеодо көрүп турганыңыздай жакын тигилет схемасы экранда. Видеодо бардык ушул көрүп турган черешналарыңыз VSL2 тамырына уланган. Европа өлкөлөрүндө VSL2 уланган гиляс 1 гектарынан 40-50 тоннага чейин түшүм алышат. Бул өтө жогорку көрсөткүч. Өтө жакшы көрсөткүч. VSL2 көчөтүн Улан Ажы Нарматовдон заказ берип алырсаңыз болот. VSL2 көчөтүн микроклон же башкача айтканда клеткадан көбөйтүлгөн стаканчикте келет көчөтү. Номери экранда. YouTube каналыбызга подписасы болуп, лайк басып коюңуздар, дагы да жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.